Бишкек шаарындагы Чоң-Чуй каналына түшүп кеткен 3 жарандын экөөсү изделүүдө. Бирөөсүнүн сөөгү бүгүн эртең менен табылып, калгандары издөөгө алынган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя Аламидин 1 кичи району тарапта болгон. Аларды издеп куткаруу иштерине саат 9:05 Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 8 куткаруучу тартылган. Азыркы учурда Бишкек шаар боюнча куткаруу кызматынан 15 куткаруучу, Чүй областынын Аламидин районунан дагы бир суучул жардамга келди. Азыркы учурда 18 адам иш алып барууда. 2 кишинин сөөгүн издөө боюнча иштер жүрүүдө. Дагы тартылат. Азыр куткаруу кызматынын бардык кызматкерлери көтөрүлдү. Жарым саат 40 мүнөттүн ичинде бардыгы тартылып, азыр каналдын 2 жээгинен тең издөө иштерин жүргүзөбүз. Суу 2 метрден 4 метрге чейин деп болжолдуу маалымат айтышты, но бирок могу азыр биздин адластар түшкөн жер 3 метр экен. Маалыматка ылайык, Свердлов райондук милицияга чакыруу 30 декабрь күнү саат 9:02 түшкөн. Анда Ауезов көчөсүндө жайгашкан Чоң-Чуй каналына 2 эркек киши чөгүп кеткендиги айтылган. Окуя болгон жерге келгенде бир жаран күбөлөр тарабынан суудан алып чыгарылганы белгилүү болгон. Табылган кишинин сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүп берилип, калган 2 адам Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча жеринде издөө иштери жүрүүдө. Бирок сууга чөккөн жарандар Чуй каналына эмес, Бишкек ТЭЦке караштуу техникалык каналда каза болгондугу маалым болгон. Бүгүн 2023 жылдын 30 декабрь күнү саат 9:02 чамасында Бишкек шаар Ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына билдирүү келип түшкөн. Бишкек шаарынын Ауезов көчөсүнүн 38 автобустун конечный дарегинде 2 жарандын сууга чөгүп кеткендиги боюнча маалымат берген. Тезинен оперативдик ыкчам маалымат тактоо үчүн бул жерге сок группасы келди, оперативный группа деп коебуз, ыкчам тергөө тобу келген. Бул жерге келсек, 3 жарандын чөгүп кеткендиги тастыкталды. Анын бириси уже табылып алып чыкты. Азыр МЧС кызматкерлери менен биргеликте иш-чара издөө иш-чаралары жүргүзүлүп атат. Кошумча күч каражаттар тартылган, дополнительно дагы иш-чаралар жүргүзүлөт. Кошумча маалымат болсо маалымдайбыз. Ал эми Бишкек тазалык муниципалдык ишканасынын берген маалыматына караганда, каза болгон кызматкерлер Ауезов көчөсүндөгү бөлүнгөн жерди тазалап бүтүп, жумуш убактысы аяктагандан кийин саат 8:30 чамасында үйлөрүнө бара жатып техникалык каналга чөгүп кетишкен. Чөгүп кеткен 3 эркек киши 37, 59 жана 62 жаштагы экени аныкталган. Издөө иштеринин жыйынтыгынан кийин каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө тазалык ишканасынын профсоюз комитетинин каражаттарынан тышкары шаардык резервдик фонддонда жардам көрсөтүлөөрү айтылды. Ушул жерде биздин бир кызматкер, тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери сууга кулап кеткен экен. Азыркы маалда белгисиз кандай болуп кулаган. Ал эми ошону кулаган кызматкерди куткарабыз деп аркасынан бир кызматкер кошо кирип, аны куткарып, анан экөө чөгүп баштаганда, анан 3-чү кызматкер дагы аларды куткарам деп кирип, акыры ошол үчөө тең чөгүп кеткен факт эртең менен катталды. Ал кызматкердин бирөөсү дене сөөгү табылып, азыркы маалда моргко алынып кетти. Эң алдыңкысы 21 жылдан бери иштейт экен, бирөөсү 22, бирөөсү 23 жылдан бери ошо бизде тазалыкта иштейт экен. Азыркы маалда бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбекович өзү келип кетти бул жерге. Анан өзү дагы көзөмөлгө алып, бул иш дагы өзүнүн көзөмөлүндө болот. Анан мыйзам чегинде каралган бардык ошол тийиштүү каражаттардын баарын тең биз бөлүп беребиз. Азыркы маалда биздин кызматкерлер ошол үй бүлөсүнүн жанында бардык ошол керектүү маселелердин баарын чечип, ошол жерде иш алып барып жатат. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталып, бул факты боюнча тиешелүү иш-чаралар башталып, атайын экспертизалар дайындалган. Эскерте кетсек, издөө иштеринен кошумча маалыматтар берилет. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.